Саламатсыздарбы, урматтуу достор, мен сиздерге бүгүн Пантелеймон Романов деген жазуучунун «Несмелый малый» деген аңгемесин айтып берейин деп турам. Мен аны тартынчак уул деп которуп койдум. Мен айтып баштай берейин, сиздер болсо эфирди бөлүшүүнү унутпаңыздар. Жана эле айтып кеткендей, дагы бир жаңылык бар айтмакчы. Эгерде биз бир идея көтөрүп атабыз, эгерде ишке аша турган болсо, жакында буйруса аңгемелердин сынагын өткөрөбүз деп турабыз. Эгерде ушул биздин баягы сунушубузду айрым кишилерге айтып келдик. Эгер алар колдоп бере турган болсо, анда ай сайын бирден мыкты аңгемеге тандап алып, албетте бир топ аңгемелер келиши мүмкүн. Алардын ичинен тандап, ай сайын бирден мыкты аңгемеге белек берип турабыз. Анан ошентип биз бир жылдын ичинде 12 мыкты аңгеме тандап чыгабыз. Анан жылдын аягында ошол 12нин ичинен дагы 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү орун деп сынактан өткөрөбүз дагы. Анан 1-чи орунга жакшы байге, кийинки орунга дагы бир байге кылып, ошентип байге бермекчибиз. Мына ушундай жакшы идея бар. Андыктан кимдин ким шыгы болсо, ушундай бир кыска, укмуштуудай бир юмору менен, ичиндеги бир мааниси менен, маңызы менен сонун бир аңгемелериңиздерди даярдай берсеңиздер демекчибиз. Кудайдан тилеп турсак, бул идеябыз дагы ишке ашып кетер. Эмесе баштадык. Пантелеймон Романов, тартынчак уул. Бир сынып калган айнегин жыгач менен эптеп жамап койгон эски дүкөндүн алдында топтошкон кезек күткөн эл дейт. Алар сууктан үшүп, баягы эптеп жамап бирдеме кылып кийип алган өтүктөрү менен бир бутуна уруп, баягы сууктан эптеп жылынып турушту дейт. Колдорун болсо жеңдердин ичине момтип салып алган, ошентип кезек күтүп турушат дейт. Улам чыккан киргенден сага эмне берди деп сурап коюшат дейт. Бир убакта бир улгайып калган кемпир чыкты дейт. Мага бир кызыктай эле бирдемелерди берип койду булар. Мен деген ордеримде деген чалыма көйнөк, анан өзүмө бир баш кийим алсам деп келдим эле. Булар болсо мага бир жалаяк менен илгич берип койгонун карасаң деп баягы эшикке чыгып, тигил дүкөндөн алган нерсесин оролгон кагаздан баягы чыгарып көрүп атты дейт, кепчип. Анда артынан бирөө тамашалап коет дейт. Ай, алдейлердин жалаягын алганга кеч болуп калган эмеспи сизге, апа? деп. Аңгыча болбой, канчага чыгып калдыңыз өзү? деп артынан суроо узатып калды дейт. Ал суроосуна кемпир көңүл буруп койбостон, 5 саат күтүп ушуну алдым. 5 саат күттүм, тоңуп калдым. Нанайын деп турат дейт. Бир убакта артындагы турган бир кемпир менин талонумда пальто деп жазылган. Эми мага пальто эле берер бекен булар деп сүйлөнүп калды дейт. Аңгыча тигил чыккан кемпир өткөндө эле сонун нерселер илинип турган. Тигилген укмуш көйнөктөр турган, жакшынакай баягындай бир териден сонун чапандар турган, жүндөн тигилген дагы бир укмуш нерселер турган. Ошонун баары кайда кетти я? Эми илгич менен мына жалаякты бергенин карабайсыңбы? Десе, жанында турган кемпир дагы, булар азыр бирдеме кылып каяка кетмегиле. Эми анын баарын билесиңер да. Уурдап кетти да, азыр бүт эле ушинтип уурдап жашап калышпадыбы? Десе, жанында турган дагы бир жаш бала, азыр уурдабасаң жашоо жок деп тыңсынып калды дейт. Анда жанагы ордеринде пальто алам деп кирип бараткан кемпир сүйлөнүп атат дейт. Жок, кокуй. Мен мына балам бар. Жакшы эле бир складта иштейт. Менимче ошол ар кандай товарлар бар ал складта. Турмуш тиричиликке керектүү товарлар бар. Анан да кийим кечек бирдемелер бар. Бирок менин уулум тартынчак болуп атпайбы? Элдер андай жерге иштеп калса, тим эле үйүнө ташымак. Десе, жанында турган дагы бир толоюн келген келин сүйлөп калды дейт. Ооба, биздин кошунабыз мисалы үчүн бир складта иштейт. Ой, үйүнө үйүп алган тим эле сандыктарынын баары толо. Уну да апапакай сонун ундарда жейт. Үйүндө шекери да бар керек болсо. Деп, менче ошол тартыш заманда болуп атат бул окуя. Антсе тиги кемпир айтып калды дейт. Жок, кокуй. Мен жана балам ушул түзгүл эле жерде иштейт. Мындай бир үйгө алып келейин деген ой жок.
тартынат, коркот айнанайын. Ушундай. Бирок эми баары бир баягы ошенткен менен жүрөгү тынч, бечаранын. Жүрөгү тынч, уурдабайт. Десе жанындагылар, ай, акылдуу киши деген деп бир соодагер, эски соодагер сүйлөп калды дейт, пенсиядагы. Акылдуу киши деген кай жерде болбосун тапканды билет, табышкер болот. Бир жерге апарып иштетип койсоң дагы, ошол жерден бир нерсе кылып отуруп бир үйүнө бир нерсени өөнөп кетет. Акылдуулар ушундай. Ал эми сиздин балаңызга окшогон немени май талкандын үстүнө коюп койсоң дагы алып кете албайт. Ошондойлар иштей албайт. Кайран оорунайя деп турса, бир убакта дүкөндүн эшиги ачылып, "Да 5 киши кириңиздер" десе, артынан 6-чы болуп да бирөөсү эшитип кетет. "Ой, тоңкеттим, кирип чекесиндере туруп турайынчы" десе, "Жок, жок, жок. Нар туруп туруңуз, үйүңүзгө барганда жылынасыз. Бияк сизге эмне жылынып турган жер бекен" деп да 5 киши кирип кетти дейт. Улам чыккандардан сурап атты дейт. "Эмне алдыңыз?" десе, бирөөсү чыкты дейт. "Мага да илгич анан баягы жастыктын тышын берип койду. Буларга мен башка нерсе издеп кирдим эле. Бир жок дегенде ушу жерде турган жанагы пальтолордон, көйнөктөрдөн берсе болбойбу?" деп кейип калды дейт. Аңгыча болбой да бирөөсү сүйлөп калды дейт. "Ой, менин кошунам, мисалы үчүн, бир жакын кошунабыз аптекада иштейт. Аптекадан туруп ушул бир нерсе өөнөп келет. Кээде бир дары-дармектерди, майда чүйдө бирдемелерди алып келет. Өткөндө бир аптекадан алып келди эле бирдемесин, бир кандайдыр бир дарыбы бирдемени. 2 пут унга алмаштырдык. Мына ошентип унубуз бар, Кудайга шүгүр. Азыр эми антпесе болбой калбадыбы?" десе, жанагы эски соодагер, пенсиядагы соодагер чал айтып калды. "Ооба, акылдуу киши кай жерде болбосун амалын табат. Анан мына апанын баласындай болуп эч нерсеси жок, жүрмөк беле" десе, бая апасы дагы кейип калды. Кудай ай, ошону айтпайсыңарбы? Эми ушу пальтого дагы баягытан бери мен очередке эмнеге турат дейсиңер? Ошо байкуш балама ушу жерден эми мага ордерге пальто деп жастырып алып, анан ушул дүкөндөн берсе алайын деп отурам. Эми береби же бербейби?" десе, жанындагылар айтып атат дейт. "Ай, пальтону эмне кыласыз? Тигил жүндөн тигилген же териден тигилгенди эмне кыласыз? Андан көрүп пахтадан тигилген бир жакшы нерсе алып алыңыз. Аны күздө кийсе болот, башка кийсе болот" десе, ошол жердегилер кейип атат дейт. "Ой, бул баягы илинип тургандын баары каяка кетти я? Ким алып кетти я?" десе, "Билесиз да эми каяка кеткенин мунун баарысы. Ой, муну эл келе берсе, эл өзүбүз бөлүп алып, ой, мунун баарын бөлүп алсак деген 10 жылга жетпейби бизге? Печкенин үстүндө жакшынакай болуп, тамагыбызды бышырып алып, жеп отура бермек белек. Отура берет элек" деп кейип-кепчип сүйлөшүп калды дейт. Аңгыча болбой баягы баласына пальто алып берем деген кемпир баягы дүкөнгө кезеги келип кирип кетти дейт. Анан бир убакта эл чуручуу түшүп сүйлөшүп турат дейт, баягы тоңуп калган дейт. Ошондо талон менен товар берип атса керек дүкөндүн ичинде. Анан баягы кемпир дагы чыкты дейт. "Эмне болду, пальто бердиби сизге?" десе, "Жок, каяктагы пальто. Мага ушул муногу жастык тыш менен илгич берип койду" деп кейип-кепчип кетти дейт. "Мына азыр ушул илгичти алып барам дагы, анан кийин мына жастык тышты алып барам дагы. Тетиги баламды чокко койбосомбу? Я, сен кандай элдей болуп уурдай албайсың, я? Элдей болуп бир нерсени өөнөп келе албайсың, я?" деп, Кудай, ушундай да болобу?" деп кейип-кепчип, титиреп калтырап алып анан кетти дейт. Мына ушундай уурлук кылмайын дагы жашай албай турган замандар ар убакта болуп келген экен.